Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуубузда бүгүн биз Жогорку Кеңештин аброю, депутаттардын адистик деңгээли жана парламенттик демократиянын мындан аркы өнүгүү жолу тууралуу сөз кылабыз. Студиябызда Алы Карашев жана Мирлан Бакиров, кош келдиңиздер. Мындан бир күн мурда идеалдуу парламент кандай болушу керек деген пост жазып койдум элем. Көптөгөн көрүүчүлөр ал тууралуу пикирлерин айтып, көбүнчө мындай терс пикирлерин айткан, кескин сын пикирлер. Анын ичинде мына ушул парламент тарап кетсе деле болмок дегендей да сунуштар бар. Себеби эмнеде деп ойлойсуз? Башка мамлекеттерде эле биздин Кыргызстанда да мына бийликтин 3 бутагы бар. Аткаруу бийлиги, сот бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги. Анан мына мыйзам чыгаруу бийлиги дагы өзүнүн ошол мыйзам чегинде белгиленген өзүнүн функционалдык милдеттерин аткарып келатат да. Ошо мыйзамдарды кабыл алып, мамлекет үчүн, эл үчүн. Анан мына идеалдуу парламент деп айтканда мен айтат элем, ошол менимче идеалдуу парламент такыр бир сын пикир жок парламент менимче болбойт го депчи. Андай болсо да болбойт деп. Себеби ошол ар бир мамлекеттин өзүнүн ошо мыйзам чыгаруу бийлик бутагы, парламенти өзүнүн ошол мамлекеттин маданияты, ошол мамлекеттин салты, ошол мамлекеттин ошол өзүнүн менталитетине жараша мындай бир парламенти бар да, өзүнө жараша депчи. Ошондой эле мына биздин Кыргызстанда дагы, Кыргыз Республикасында дагы ушу Жогорку Кеңеш ошол өзүнүн жумуштарын бүгүн аткарып келатат дейм. Ага эми өзүбүзгө өзүбүз баа берген менимче кичине туура эмес болот го дейм. Бааны ошол шайлоочулар, эл бериш керек да. Ал эми мыйзамдык жактан алганда парламент кандай учурларда тарап кете алат? Биринчиден мен биринчи суроого бир кыска айтып кетейин. Идеалдуу парламент эмес, идеалдуу негизи адам болушу кыйын. Парламент ушул эл өкүлдөрү, шайлоочулардын добушу менен келген инсандардын жыйындысы деп айтсак болот. Дүйнөлүк практикада дагы идеалдуу парламент жок. Себеби ал ачык айкын орган. Ал жерде талкуу болот. Ал жерде сын пикир, ал жерде сырттан келген пикет, митингтерди кабыл алып көрүп, ушунун бардыгы парламент ачык айкындуулугу, шайлоочулар менен болгон карым катнашы, ошол эле сиз айтып кеткен жана көпчүлүк терс пикирин билдирет деген дагы муну биз коомчулукка туура түшүнүү менен карайбыз. Жогорку Кеңештин баш мыйзамда, конституцияда жана регламентте так нормалар жазылган таркоо боюнча. Бул эгерде биринчи коалиция үч аракеттен коалиция түзө албаса, экинчи норма өкмөт азыр жаңы мыйзам конституция боюнча 2 жолу бир жылда ишеним көргөзүү жөнүндө маселе коюлат парламенттин алдында. Эгер парламент өкмөткө ишеним көргөзбөсө, анда президент же парламентти тандайт, же өкмөттү тандайт. Айтканда экөөнүн бирөөсүн таркатат. Үчүнчү жол бул оор жол, албетте. Өзүн өзү таркатуу жолу. Бул 3/2 добуш менен мыйзам менен кабыл алынып турган норма. Мен ойлойм, бүгүнкү күнү 3 нормага тең эч кандай негиз жок. Бул эми мыйзам ченемдүү көрүнүш, кайчы пикир болот, жумуш болот, оң тез ой пикирлер болот. Ошол менен жашоо мындайча кызык. Мына жакында сиз ошол жергиликтүү маалымат агенттиктерине берген интервьюңузда айтпадыңызбы? Сиз дагы айттыңыз, ошо парламентти таратууга азыр негиз жок деп. Бирок кандайдыр бир саясий кырдаалдар, бир саясий кризисти алдын алуу максатында ушундай парламентти таратуу чечими дагы туура болуп калышы ыктымалбы? Ооба, мен массалык маалымат каражаттарында дагы суроо болгондо оюмду айттым эле. Негиз жок дегенден дагы мен башкасын айттым эле да. Биздин мамлекетте мыйзамдуулук болуш керек. Бардыгы мыйзам чегинде болуш керек деп айттым эле. Ошол биздин бардык шайлануучу мамлекеттик органдарыбыз же мамлекеттик адамы өзүнүн мөөнөтүндө стабилдүү так иштеш керек. Президентти шайладыкпы 6 жылга, президентибиз 6 жыл мүнөтүнө чейин иштеш керек. Жогорку Кеңешти шайладыкпы 5 жылга, Жогорку Кеңеш 5 жыл мүнөтүнө чейин иштеш керек. Жергиликтүү кеңешти да шайладыкпы 4 жылга, жергиликтүү кеңештин да депутаттары өзүнүн убагына чейин стабилдүү иштеш керек деген мен ойду айтканымда, ошондуктан ушул
аягына чейин биз ушул маданиятка ушунга биз элибизди чакырып өзүбүздө ушуну көрсөтүшүбүз керек деп. Ал эми бир кандайдыр бир саясий кырдаалга байланыштуу ошол жанагы сиз айткан мөөнөттөр акырына чейин жетпей калышы мүмкүнбү? Ошондой коркунучтар барбы негизи? Эми бүгүн мына жогоруда да айтылды, парламенттин табияты ушундай. Парламентте да 120 парламент мүчөсү бар, депутаттарыбыз, 120 ой пикир болот. 120 ой болушу мүмкүн, 120 мындай пикирлер айтылышы мүмкүн да. Ал эми ошондой эле парламентте ошондой бир аянтча, ошондо ар кандай пикирлерди талкуулап, айтып, коомчулукка да жеткизүү. Ошондой эле коомчулукта дагы ар түрдүү пикирлер парламенттин жогорку кеңештин дарегине, депутаттардын дарегине да айтылышы мүмкүн. Мен ойлойм, бул туура эле көрүнүш. Соңку учурлары ушу парламентте ар бир аптада дээрлик бирден баягы коомдун кызуу талаш талкуусуна себеп болгон бир окуялар болуп атат да. Мисалы, бир жолу депутат бир туура эмес нерсени айтып койду, бир жолу кылып койду. Айрым депутаттар мисалы кылмыш ишине шектелип калды, камалып кеткен депутаттар бар. Мына соңку учурда депутат Асылбек уулу Дамирбектин Казакстанда кармалышы дагы мына ушуга кошумча Кыргызстанда парламентке болгон коомдук пикирди өзгөрттү деп эсептейсизби? Албетте, эми парламенттин мүчөсү болгондон кийин ал коомдук адам, депутат, саясий кызматта дегендей, албетте ой пикирди жаратат. Бирок биз алдын ала эле мындай көргөчтүк кылып, көз ачыктык кыла берсен да калыс болушубуз керек. Презумпция невиновности деген бар. Мындай айтканда, сот гана аныктап, анын чечимин сот гана чыгарат. Биз парламент катары бул жерде парламент аралык мамиле менен бизде межпарламентский отношениялар мамилелер бар. Түркпа, МПАД сыяктуу. Ошол парламент аралык мамиле менен гана биз маалымат алып, же кандайдыр бир маалымат берип, ушуну менен гана бүгүн чектелишибиз мүмкүн. Калган юридикалык баа берүү, укуктук баа берүү жагын эми Казак Республикасы өзүнүн мыйзамдары менен аныкташ керек деп ойлойм. Парламент бул коллективдүү орган. Бир депутаттын айынан мисалы ошол көптөгөн депутаттар өздөрүн жоопкер сезиши керекпи? Мисалы азыркы учурда ушул сыяктуу мисалы Асылбек уулу Дамирбектин окуясына окшош окуялар буга чейин деле болгон, азыр да болуп атат, мындан кийин да болушу ыктымал. Ошондой учурда жалпы жогорку кеңеш мисалы сиз өзүңүз ошол башка депутаттарга дагы өзүңүздү бир жооптуу адам катары сезесизби? Мен айтат элем, Асылбек уулу Дамирбек боюнча эми Кудай сактасын немеденчи. Мен айтайын дегеним, азыр мындай алдын ала баа бериш эмче кичине эртерээк го. Себеби азыр ооба шектүү деп табылып, азыр тергөө иштери башталып жүргүзүлө баштады. Ошол эле мезгилде коомчулукта абдан катуу талкуу болуп атат. Коомчулукка баардыгына жетти, ушундай болду деген. Бияктан биз мындай кайдыгер мамиле кылып карап турабыз деп айта албайм да, мындайчы кайдыгерлер болуп. Бирок ошол эле мезгилде бул дагы парламентке бир мындай бир кандайдыр көп мындай негиз түзүп атат да, мындай бир ойлорду айтылганда, ар кандай пикирлердин айтылышына. Бирок мен айтат элем, мунун баардыгына тең акыркы чекитти бул сот коюш керек, сот бийлиги коюш керек. Ошо чечим чыгаргандан кийин эми ак ийилет сынбайт дейбиз, таза болсо анда буюрса алдан дагы чыгып келиш керек дейбиз да. Анан ошондой эле мына мамиледе азыр биз эми эл аралык келишимдер бар. Бул башка мамлекетте болгондон кийин ошол эл аралык келишимдердин негизинде биздин ошол тышкы иштер министрлиги бар. Ошолордун негизинде белгиленген тартипте биз ошондо маалымат алып мындай билип турабыз деп айтат элем бул жерде. Ал эми мына Мирлан мырза, сиз вице-спикер катары эмне деп айта алат элеңиз? Дүйнөлүк практикада кандай? Негизи эле ушул парламентте өз эли мактап жактаган, канааттанып, купулу толгон өлкөлөр барбы? Албетте, мен жана айтып кеткендей 100% идеалдуу деп мактап жактаган өлкөнү көргөн жокмун. Парламент өзү табияты ушундай, мына азырынча айтып кетти, ал жерде кайчы пикирлер болот, талаштан тактык жаралат демекчи. Ушундай орган. Демек ал жерде бир тараптуу баа бериш оор. Кырдаалга жараша саясий чечимдер чыгарууда, добуш берүүдө, эл аралык мамиледе ар кандай учурда өзүнчө баа берилип турат. Албетте, кээ бир мамлекеттер болушу мүмкүн, бул баягы авторитардык деп айтып келатабыз. Түздөн түз бир президенттик башкаруу
учурларында болушу мүмкүн. Андай өлкөлөр дагы жок эмес негизи. Баягы эми ал көпчүлүк учурда элдин ой пикири менен эмес, мүмкүн башка жактын ой пикири менен чечим чыгаруучулар менен коштолуп калышы мүмкүн. Ал эми мына демократиялык өлкөлөрдө депутат деген сапаты жагынан кандай ишмер болушу керек? Илимдүү, билимдүү дешет, маданияттуу болсо дешет. Анан кийин соңку учурлары мына бизнес кызыкчылыгы болбосо деген да пикирлер айтылып атат. Сиздин оюңузча кандай? Кандай болуш керек депутат? Мен айтат элем, парламент дегенде мына жогорку кеңеш, парламентте депутат бул эл өкүлү да. Элдин ишенимине, элдин добушуна ээ болуп келген кишилер парламентте, жогорку кеңеште отурат. Бизде алсак, парламенттик башкаруу формасын тандап алдык. Бүгүн Борбордук Азияда дагы ошол эң алдыңкы мамлекеттер деп кетип атабыз демократия жагынан. Анан мына бул жерде мен көңүлдү көбүрөөк мына партиялык түзүлүшкө бургум келет да. Бул жерде мына парламентаризмдин бөлүнбөс элементи бул партия, саясий партиялардын түзүлүшү. Мына ошолорго биз сапатына, ошолордун программасынын, ошолордун түптөлүшүнө бизде эми жаңы мына 7 жыл, 8 жыл, 7 жыл болуп атат дегенде эми мына бутка туруп биринчи кадам таштап түптөлүп келатабыз. Мына ушул жакка дагы мындай көбүрөөк көңүл бөлүнүп жумшалып барыш керек го деген дагы ой бар. Анан эми депутат негизги эмеси ошол өзүнүн ишин, өзүнүн жумушун так жоопкерчиликтүү аткарган киши болуш керек дейм да. Анан эми бул депутат болуш керек же тигил болбош керек мындай деп айтсаң, менимче кичине туура эмес болот. Эл ишенимине ээ болгон мамлекет үчүн, Кыргызстан үчүн кызмат кылган инсан депутат болсо болот го деген мен. Мына айрым учурларда дал ошол депутаттын сапаты, лидерлик касиети боюнча дагы жалпы парламентке баа берилген учурлар бар да. Мисалы, ошол эле Өмүрбек Текебаев жок, мына парламент курчтугунан тайып калды. Эгер Текебаев бул жерде болгондо башкача сөз айтат эле деген эксперттердин ойлору айтылып жүрөт. Андан сырткары мына Айда Салянова дагы кечөөнү сиздер менен кош айтышып бул парламенттен кете турганын жарыялады. Ушул сыяктуу баягы курч өз пикирин жанагы партиялык линиядан чыгып, рамкадан чыгып, түз анан кийин тайманбай айтыла турган депутаттардын аздыгы дагы ошол парламенттин күчтүү болушуна кедергисин тийгизип атат деп ойлойсузбу? Биринчиден, албетте, депутаттын статусу жана мыйзам боюнча баарыбыз бирдей укукту ээбиз, бирдей статуска дегендей. Бирок албетте тарых деген бар. Ошол эле Өмүрбек Чиркеевич бул парламентаризм өнүгүшүнө олуттуу салым кошкон инсандардын бири. Мен эми төраган орун басары катары тигил же бул депутатка баа берүүдөн алысмын. Качан бизде эл депутатка баа берип баштайт? Бул мен ойлойм, азыр партиялык тизме менен бир округтан шайланып келип атабыз. Мүмкүн башка, мисалы, Түндүк Ирландия, Англиянын опыттарын ала турган болсо, ошол эле партия бирок округтардан шайланып келген эл өкүлдөрү түзүп атат. Мындай жактан электен өтүп, элдин ишенимин алып, рейтингине жараша келип иштеп аткан парламенттер дагы бар. Мүмкүн мындай комбинированный кылып, мажоритардык жана пропорционалдык системаны айкалыштырган бир шайлоо болсо, мен ойлойм, дагы баягы күчтүү депутаттар, элдин элегинен өткөн депутаттар келип баштайт дегенчи. Мына ушул эле суроону бир аз башкачараак берейин сизге. Ушу азыркы ушул жогорку кеңеш, анын ичинде депутаттар өзүнүн милдеттерин толук аткарып атабы? Чын эле ошол саясий бир деңгээли бийик мындай депутаттар болуп атабы? Барбы ошондойлор азыркы парламентте? Мен мына жанагы оюмду дагы бир мына улантып кетким келет да. Мына бизде парламенттик мамлекет болгондон кийин мына саясий партиялардын ролун, аброюн, ордун мындай көтөрүнүш үстүндө иштешибиз керек го деп атам да. Мына көп партиялуу система болуп биз келгенибизден кийин эң негизгиси парламент менен жөнөкөй элдин шайлоочулардын байланышын кантип биз бекемдейбиз. Кантип ошол бир мындай устойчивый дейинчи, мындай бир байланыш болуш керек да. Ошого биз жетишибиз керек деп айтат элем. Анан мына депутаттардын деңгээли боюнча дагы мына ошо партиялык тизмелер түзүлүп жатканда, биз шайлоого барганда партиянын программасы менен барып атабыз да.
партиянын аты менен барып атабыз. Ошондуктан ошол партиялардын программасынын сапатына да, ошол партиялардын программасынын аткарылышына дагы биз өзгөчө мындай келечекте көңүл бөлүшүбүз керек да. Өзгөчө көңүл бөлүп, ошолордун аткарыла турган программаларга биз жетишишибиз керек. Экинчиден айтып кетет элем, ошол парламенттин ичинде дагы ошол партиянын ролун, ошонун конфигурациясын бир мындай карашыбыз керек да бүгүнкү күндөчү. Мен жана жогоруда айткандай партиялык тизимден шайланып келгенден кийин парламенттин ичинде биз мындай азыр мен эми жаңы депутатмын, мына 1 жыл болуп атат. Азыр мындай караганда партиянын ичинде кайра эле баягы мажоритарлык системадагыдай эле көбүрөөк мындай айтылып кетип атат да сөздөр үчүн. Мындай партиялык позиция болуш керек деп айтат элем да. Партиянын позициясы ошол эле мыйзамдар талкууланып жатканда дагы мыйзамдар ошол өзгөчө мына ошо партиянын позициясына туура келип туруп, анан ошол фракциянын мүчөлөрү дагы ошону айтса, мисалы үчүн талкуулансын долбоор кандай мыйзам болобу же маселе фракцияда өтө кенен, эркин кимди чакырып болсо дагы, бирок мисалы үчүн пленардык жыйынга келгенде фракциянын позициясы менен келгенди биз мындай күчөтсөк, ошондо мындай сапаты дагы көбүрөөк күчөйүп эле деген дагы мен ушундай ойду айткым келет. 2011 жылы дал ошол партиялык тизмелер менен депутаттар шайлоого барып атканда ушул сиз айтып аткан пикирлер айтылган эле да. Партиянын позициясын күчтөндүрсө парламенттин ичинде көпчүлүк буга чейинки маселелер чечилет деп. Бирок мына арадан канча жыл өттү, дагы деле мүчөлчүлүктөр бар сыяктуу. Ошо негизги кемчиликтер кайсыл болуп атат? Мен айтат элем, мүчөлчүлүктөр бүгүн да бар, кемчилдиктер бар, кемчилдиги жок болбойт. Мүчөлчүлүктөр кийинки 20-жылы келген парламентте да болот, жогорку кеңештечи. Себеби парламентаризмди биз парламентаризм деп парламенттик мамлекеттикке формасына өттүк, башкаруу формасына өттүк деп эле биз ал формага өтө албайбыз. Бул деген өнүгүү да, эволюция. Эволюциялык жол менен биз ушуга акырындык менен баары бир келебиз да, келишибиз керек. Ошондо бүгүн да биринчи кадамды эле таштап, эң түптөлүп аткан гана мезгилинде келатабыз деп айтат элем да. Анан идеалдуу болгонго боло албайт биринчиден. Даже мындай чоң кадам таштаганга да менимче бир нече мындай созуктан мындай чакырылышта да шайлангандан кийин анан барган сайын өркүндөтүлүп, көптөгөн дагы өзгөтүүлөр келет го деген тилек. Мына айрым эксперттер ушул эле сиз азыр айтып аткан маселеге токтолуп, көбүнчө баягы партияга келип аткан адамдарды жанагы бизнестен келип, анан бизнесин бул жерден баягы коргош үчүн соттор таза болсо, ал бизнесмендер деле өздөрү жогорку кеңешке жулунбай калат эле деген пикирлерди айтып атат да. Ал эми биз мына Кыргызстан мындан кийин ошол бизнестин тыштап бул жогорку кеңешке келе турган бир орган кылбай, бир башкачараак система түзүш үчүн эмнелерди, кандай кадамдар болуш керек деп ойлойсуз? Мен азыр эле мындай мисал катары айтып кеттим, ошол эле Түндүк Ирландия жана Англиянычы. Бизде бүгүн депутат конкреттүү округга же конкреттүү регионго мыйзам менен байланган жок. Мына президент айтып кетти, регионалдык баланс бузулган. Кээ бир райондон көп депутат, кээ бир райондон жок депутат дегендейчи. Мен сунуш кылат элем, мына ошол парламенттин опытын алып туруп, келерки шайлоодо мүмкүн партиялык баягындай система бузулбаш керек. Бирок партиянын ичинде конкреттүү мыйзам менен бекилген округтан ошол эле партияга добуш берүүдө, ошол округда ким ошол партияны ким мындай көрсөтүп жатат, фамилияга добуш берүү болсо, биринчиден татыктуу эл өкүлдөр келет, экинчиден шайлоочу ал кайсы партиядан экени анга айырмасы жок, ошол региондун, ошол округдун өкүлү болот, эл өкүлү. Бардык мындай баланс мен ойлойм сакталат депчи. Бул жерде албетте нормалар бар. Гендердик жана улуттар аралык дегендей, аны өзүнчө мындай категория менен караса болот. Бирок эми ушул өзгөртүүлөрдү жасаш үчүн мына азыркы чакырылыштагы жогорку кеңеш кандайдыр бир шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизе алабы же азыр андай муктаждык жокпу? Менин азыркы айткан оюм, азыркы системаны өркүндөтүү боюнча оюмду айттым да. Ошол эле партиялык тартипти, партиялык программанын сапатын, ошол эле партиялык позицияны, ойду, жеке эмес, партиялык ойду билгизе турган
Анан мына шайлаганда партияны шайлап, анан бияка келгенде бирме бир эле болгондо мүмкүн ар кандай ойлор болоттур, бирокчу ар кимиз каалаган эле айта бергенде дагы менимче мындай бир партиялык көз караш болуш керек деген ойду айтып атам да, ушундай бир күчөтүшүбүз керек депчи. Менин оюм буга андай деле чоң бир баш мыйзамдарга менимче өзгөртүүнүн кереги жок. Бирок ошол ички партиянын ичиндеги фракциянын ролун көтөрүү боюнча мындай кадамдар, механизмдер иштелип чыгыш керек го дейм да. Муну иштеп чыкса болот. Менимче эч кандай чоң деле мындай проблема көргөн жокмун өзүм оюм. Андан сырткары мына ошол депутаттарды жанагы адистик деңгээлин көтөрүш үчүн бул албетте шайлоочулар да чоң роль ойнойт. Ал эми шайлоочулар мына эгер бүгүн парламент тарап кете турган болсо, кайра эле эртең ушул эле депутаттарды шайлайт деген пикирлер бар да. Себеби шайлоочулардын көбү дагы жанагы колунда бар адамдарга ыктап, ошолордун артынан баягы чуркап, аларды колдоп көнүп калышты да, бир нече чакырылыштагы жана бир көптөгөн шайлоолор буну далилдегенсе да. Ал эми биз ошол коомдук пикирди кантип өзгөртө алабыз? Биз мыйзам менен биометрикалык каттоо деп урнанын ичинде кабинада шайлоо имаратында тазаланды. Тилекке каршы сырттагыны маселе бар. Аны эмне жашырганда эмне өзү шайлоочуларыбыз дагы кандайдыр бир кызыкчылыктар менен тигил же бул партияны шайлап келгенди, кандидатка токтолуп аткандыгы жашыруун эмес. Мен ойлойм, бул жерде президенттин алдында шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча да атайын жумуш топ бар. Ошол жерде подкуп маселеси боюнча, кандайдыр башкача бир агитация маселелери боюнча мыйзамдык нормаларды киргизүү менен качан бир-эки талапкер же бир-эки партия ушундай мыйзам бузуу жолунан четтетилмейин, мүмкүн ал таасир бербейт да. Эми биздин коомчулук дагы аны эске алыш керек, шайлоочулар дагы ойлонуш керек. Мындайча айтканда, ал азырынча бир нерсени кошулам. Эми албетте бул бара-бара бул 100 жылдаган жылы талап кылган кээ бир өлкөлөрдө. Бул 8 жылда, 10 жылда эле болуп кетпейт. Партиялык дисциплина болуп, тартип болмойун, бул жакка келгенден кийин жеке кызыкчылыктар менен оңго солго баскан учурлар боло бериши мүмкүн. Мына Кыргызстан 2010 жылдан кийин биз парламенттик демократия, парламенттик башкарууга багыт алдык деп жарыялады эле дүйнөгөчү. Анан кийин бирок ошого карабастан Кыргызстандагы парламенттик система бул дүйнөдөгү эң жаш системалардын бири. Ошол эле жанагы партиялык тизме менен шайланып келүү мына эки эле жолу башыбыздан өткөрдүк. Сиздин оюңузча азыркы учурда жогорку кеңеш ушул өнүгүүнүн кайсыл учурунда бара жатат? Азыр сенектикпи же болбосо жай өнүгүүбү же тез өнүгүүбү? Салыштырмалуу алып караганда башка мамлекеттерге да коңшу өзгөчө, эми башкасын айтпайлык, советтик мамлекеттердин ичинен алып карасак, мындай жакшы кадамдар менен деле алдыга кадам ташталып атат деп айтат элем. Бир мындай бүгүн башында мындай түшүнүксүздөрдө болгон, кандай болот экен, парламенттик өлкө болсок, анан көп партиялык системада эмне болот экен деген күмөндөр да көп болгон да. Буну көпкө бара албайбыз деген дагы, кайра президенттик башкарууну эртең эле алып келишибиз керек деген дагы биздин кишилерде ойлор, аябай пикирлер көп айтылган. Бирок мына бүгүн экинчи шайлообузду өткөндөн кийин бүгүнкү күндө менимче андай айткан кишилерибиз да бар, ой пикирлер бар. Бирок негизинен мындай кабыл алынып мындай баратат го деп айтат элем да. Мен ушундай көп партиялуу системаны, парламенттик системаны, анан бул жогоруда айткандай биринчи кадам, биринчи пайдубалы эми түзүп келатабыз да. Анан дагы келечекте абдан көп мындай кадамдар да ташталыш керек. Ушу парламенттик демократия, парламентаризм биздин Кыргызстанда катуу мындай түптөлүш үчүн. Биз ошо өнүгүүнүн кандай темпиндебиз, ушул эле суроо да сизге? Биз Борбор Азия мамлекеттеринин арасынан алып караган болсок, тез бараткан темп менен карасак болот. Эгер дүйнөлүк стандарт менен карасак, жайдан жогору, жайрактан жогоруракта темпте кетип атабыз. Себеби бүгүнкү күндө өзүңүздөр көргөндөй парламентте ачык айкын айтылып атат ой пикирлер. Добуш берүүдө эркиндик болуп атат. Мындайча айтканда, бул да болсо парламентаризмдин демократиялык принцип менен өнүгүшүнүн эң негизги булагы жана багыты. Мен ойлойм, биз туура жолдо баратабыз. Албетте, бүчүлүшүктөр бар, аны мыйзам менен, башка жол менен оңдосо болот.
Маегиңиздерге рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Парламентаризм сабактары талкуубузда биз бүгүн жогорку кеңештин, ошондой эле Кыргызстандагы парламенттик демократиянын өнүгүү деңгээли тууралуу сөз кылдык. Саламатта калыңыздар.